Достор, мен бұл обзор менен бир дагы адамды таарынтайын деген оюм жок. Ата-эне баласын жакшы болсун деп урушкандай эле, мен дагы кыргыз киносу өнүксүн, жакшы болсун деп катуу айтышым мүмкүн. Эгерде ошого карабай менин сөздөрүм бирөөгө катуу тийип калса, мен чын жүрөктөн кечирим сурайм. Салам Кежир Критик каналынын көрүүчүлөрү. Достор, мен сиздерге сөз бергем, мен көпкө жок болуп кеткендигим үчүн кийинки обзорлор бат-баттан чыгат деп. Ошол үчүн сиздерди көпкө күттүрбөй жаңа обзор даярдадык. Достор, мындан мурунку обзор Коркунучтуу Капчыгай деген киного болгон. Коркунучтуу Капчыгай деген кино болгон. Көрүлектер болсоңор көрүп койгула. Сөзсүз түрдө ушул видеого дагы лайк баскыла. Достор, лайк аз болсо, комментарий аз болсо, мен видеолорум силердин рекомендацияга, лентага чыкпай да калышы мүмкүн экен да. Ошол себептен комментарийди көбүрөөк жазгыла, лайкты көбүрөөк баскыла. Подписка боло электер болсо, сөзсүз түрдө каналга подписка болгула. Себеби кийин улам сайын кызыктуу видеолор чыга баштайт. Ал эми бүгүн биз обзор кыла турчу кинонун аты Супермен. Супер кудалар. Кеттик анда эмесе. Иши кылып эле кинолорду тарта берген продакшн тартуулайт. Супер кудалар. Режиссер ар бир кинодо өзүн красавчик кыла берген. Инстаграмга дагы красавчик Эрма деп жазылып алган. Эрма. Кино башталганда биздин Ван Чопа братаныбыз темир саткан жумушун токтотуп хореограф болуп иштеп атканын көрөбүз. Достор, бул каарманды бул кинодо Ван Чопа деп кое берели, себеби бул Жаныш Майырды биз Ван Чопа аркылуу эле көбүрөөк таанып калбадыкпы. Кыскасы, Ван Чопа эс алып отурганда Ван Чопанын девушкасынын сестренкасы келип мындай кеп салат. Поскорее бы вы ее замуж забрали. А чё? В комнате уже двоим тесно. Ушундан кийин эле канча түн өтөт, канча күн өтөт белгисиз, бизге аны айтып бербейт. Бирок Ван Чопа братаныбыз девушкасына мага турмушка чык деп сунуш киргизет. Кечиресиз, Эрмек байке, Кежир Критик каналы, менден бир суроо бар эле. Красавчик. Красавчик Эрма. Красавец. Красавелла. Красапет. Бул жерден башкы каарман девушкасынын сестренкасы үйлөнбөйсүңөрбү деп айткандай бала макул деп девушкасына мага турмушка чык деп сунуштады да. Анан бул жерде эмне бала өзү үйлөнгүсү келген эмес беле? Бала кызды сүйчү эмес беле? Эмнеге кыз девушкасын турмушка чакырганга ага түрткү девушкасынын сестренкасы болуп атат. Бул жер орусча айтканда сизге тупо сезилген жокпу? Эми бул жер деген азыр бир минут. Кыскасы, Ван Чопа братаныбыз девушкасына мага турмушка чык дегенде, девушкасы сестренкасына бөлмөнү бошотуп берейин деп макул болот. Эми ата-энелерди тааныштыралы, Негизи бул жерден бул каармандар сүйүнүп, жыргап аткан кезде башка бир сахнаны көрсөтүп туруп, анан булардын сүйлөшкөнүн кайра көрсөтсө болмок экен да. Себеби жаңы эле күлүп, жыргап, бийлеп, сүйүнүп аткан жеринен резко кадр алмашып туруп, кайра жаңы эле сүйүнүп, жыргап аткан адамдар монтип отуруп калганы киного терс таасирин тийгизип коет экен да. Бул сахна мага мисалы кандай көрүндү? Ура! Yes! Кийинки сахнада болсо Ван Чопа братаныбыздын девушкасынын ата-энеси менен тааныштырат. Алар менен таанышып бүткөндөн кийин эле Ван Чопа братаныбыздын ата-энеси менен тааныштырат. Жигулиге жаңы бензин устап турду. Достор, ушул кыздын ролун эркек аткарган, абышкан ролун жаш эле бала аткарган, мисалы ушул нерселер кийинки убакта мода болуп кетти окшойт да. Ушундай нерселер, мисалы, мен оюмча кыргыз киносуна терс таасирин эле тийгизип атат деп ойлойм да.
ушул эле жанакы ким Самат Эркинбеков аялдын ролун аткарган, мисалы ушу Эмиль Эсеналиев кыздын да ролун аткарып, бул жерде улгайган эле кишинин ролун аткарып атат да. Эмнеге терс таасирин тийгизип атат деп суроо берсеңер, мисалы ар бир эле кинодо коммерческий болобу, эмне комедия кино болобу, эмне кино болот, каармандар деген бизге өзүнө бизди жакындатыш керек да. Биз ошол каармандарды мындай жакындап, характерин көрүп, тияк менен көрүп жакындап, ошол башынан өткөзгөн нерсени биз кошо алар менен башыбыздан өткөзүп, алар кайгырып атса биз да кайгырып, ушул жакшы болуп кетсе экен, ушул каармандын жашоосу деп биз ушинтип сарсана болушубуз керек да. А бирок мондай улгайган эле кишинин ролун жаш эле бала сакал чаптап алып, туурап аткарып атсам, уже мындай орусча айтканда несерьезно көрүнүп калат да. Мен мисалы мындай нерсени серьез кабыл ала албайм дагы, ошол каарманга мен эч кандай жакындай албайм, сарсана дагы боло албайм да. Албетте Эмиль Эсеналиев жаман аткарган эмес. Бул чыныгын айтсам жакшы актер, мен жакшы көргөн жаш актерлордун биринен десек дагы жаңылышпайбыз. Бирок бул актер ушул образды канчалык берилип, канчалык жакшы аткарса дагы бул менин оюмча аздык кылат. Негизи бул жакшы аткарган, жакшы эле мындай кандай айтсам ичинде кири жок адамды, кылып аткан нерселерин жаман ою менен кылбаган адамды жакшы көрсөтүп берген да. Мен анысына ишенгем. Бирок бул канчалык жакшы аткарса дагы бул мурут чаптап туруп үнүн өзгөртүп койгон, бул аябай эле аздык кылат да. Канчалык жакшы аткарса да бул менин көзүмө ошол эле Эмиль Эсеналиев көрүнө берди да. Мурут чаптап эле абышкан туурап, улгайган кишини туурап сүйлөп аткан эле киши катары көзүмө көрүнүп эле, ошол үчүн мен серьез кабыл ала албай койдум. Бул ошо актриса эжекебиздин күйөөсү, андан улуу катары адамды жараткан образга мен такыр ишене алган жокмун да. Эми албетте бул жерден сиздер мен менен макул болгула деп деле кыйнабайм. Эми ар кимдин бул жерден өзүнүн ою. Мен болгону өзүмдүн жеке оюмду айта кеттим. Мага ушул көрүнүш кандай таасир этип атканын. Эми калганыңар кандай кабыл алышты, бул жерин өзүңөр билесиздер. Кыскасы ошентип кийинки сахнада Ван Чопа менен Ван Чопанын девушкасынын ата энелеринин таанышканын көрөбүз. Келиң сен куда тамашадан кийин бир жакшы агынанбы же кызылынан ичип атасызбы? Мен коньякты ичип коем. Сооронбай агын ичет. Түшүндүңөр да. Бул сахна эмнеге тартылган? Ошо Атамбаевдин айтылган сөзүнө отсылка катары эле тартылган да. Негизи бул сахнада эки куданын таанышып атканда болгон айырмаларын көрсөтүш үчүн тартылган. Бирок мен эң эле бул сахнада ыраазы кылганы могул сахна болду да. Карасаңыздар экөөнү. Тим эле Сакиш менен Бопуштай чиркин. Бул жерден эми Сакиш, Бопуш дегенди элдин баары эле таанıyт болуш керек. Эгерде тааныбагандар болсо, жашыраак поколенияларга мен айта кетейин. 2020-жылы биз Кыргызстандын эң мыкты актеру Марат Жанталиев агайыбыздан айрылганбыз. Ошол эле Марат Жанталиев менен Айнура Турганбаева эжекебиз экөөнүн жараткан Сакиш жана Бопуш аттуу каармандары элге аябай популярдуу болуп, элге аябай катуу таанылып, сиңип калган. Сакиш менен Бопуш деген каармандардын аябай көптөгөн күлкүлүү кыскача миниатюралары бар. Кинолордо дагы ошо Сакиш менен Бопуштун эле образын жаратып аткаргандары дагы бар. Мени эң эле күлдүргөнү ушул убакка чейин ошо Сакиш менен Бопуш чын эле аялы күйөөсү деп ойлогондор бар экен да. Жок достор, андай эмес. Бул жөн гана образ. Мына ушул образ менен аябай элге таанылуу болгон мыкты актер Марат Жанталиев тилекке каршы бул дүйнө менен кош айтышып кетти 2020-жылы. Ошол Марат Жанталиевдин урматына ушул сахнаны жаратышыптыр. Ушул кинонун режиссеру Эрма Красавчикке ушул сахна үчүн мен чын жүрөктөн таазим кылам. Кыскасы ошентип кийинки сахнада болсо, айылдык кудаларын шаардык кудалар тосуп алышат. Тосуп алганда кимдер менен тосуп алат? Эки орус досу, аялдары менен, анан бир Америкадан келген американец досу. Стив, Володя, Ира, ребят, пойдемте встречать. Эми ушул жерден менде бир суроо бар да. Бул шаардык кудаларынын өзүнүн тууган тушкандары жокпу? Ата энеси, эжелери, байкелери, эмнеге бул кудаларын достору менен тосуп алып атат? А почему? А потому? А потому почему? А потому почему? Потому? Негизи кыргызда куданы тууган туушкандар менен тосуп алат да.
достору болсо тойдун ортосунда келип түштөнтүп кетсе кетти, кетпесе жок. Же шаардыктар да ушинтип достору менен эле тозуп коебу. Айтышыңар мүмкүн, туугандары бошобой калса керек же алыста болуп калса керек депчи. Бирок ошентсе деле, хотя бы ошону билгизип коюшпайбы кинодочу. Алыста болсо деле бүт тууганынын баары алыска кетип калган жок да. Может быть. А может и нет. А может, пошел ты? Кыскасы ошентип кудалар дасторконго отурушат. Мен ойлогом, ушул сахна аябай күлкүлүү болот болуш керек депчи. Бирок бул жерде күлкүлүү эч бир нерсе жок. Болгону могул жери менен күлдүргөнгө аракет кылышкан. Биз кичине кармалып калганыбыздын себеби просто тигил Сопобекти түрмөдөн чыгарбай атышпадыбы? Вот ты меня рассмеял. Бул жери күлкүлүү эле болмок да. Эгерде буга чейин шаардык кудалары айылдык кудаларынан сиздер эмнеге кичине кармалып калдыңыздар деп сурап коюшса, же болбосо буга чейин кудаларынын кичине кечигип келгенин бизге көрсөтүп коюшса. Бирок буга чейин алардын кечигип келгенин бизге көрсөткөн да жок. Эмнеге кечигип келдиңиз деп эч ким сураган да жок. Бул эжекеси жөн эле мурдунан suurуп чыгып туруп эле биздин кечигип келген себеби ушинтип түрмөдөн муну чыгарбай койду деп койду да. Макул, мен аябай эле мелочь жерине тийишип атам, аны мойнума алам. Бирок бул сахнада мындан башка эч кандай бир күлкүлүү жери жок да. Болгону Ванчопа братаныбыз девушкасына мен апам аябай жакшы киши десе, апасы ар жакта арак ичип жыргап атканын көрсөтөт. Мен атам мындай жакшы десе, атасынын да арак ичип жинде болуп атканын көрсөтөт да. Мындай нерсе миңдеген кинолордо болгон уже. Мындай нерсенин күлкүлүү жери жок. Ушул сахнада көрүүчүлөрдү күлдүргөнгө аябай чоң шанс бар болчу да. Бирок анын ордуна бул сахнаны болгону арак ичип, күлүп, жыргап, музыка менен эле ошолорун эле бизге көрсөтүп койду да. Ушул кинонун сценарийин жазган сценарист, по совместительству режиссер Эрмек красавчик. Ушул сценарийди жазып атканда жалкоолонуп койгондой сезилди. Же болбосо такыр жазып атканда ушул сахнадан адамды күлдүргөнгө идея келбей койгондой сезилди да мага. Так, бул кинону аябай күлкүлүү кылып тартышыбыз керек да. Ошон үчүн кана кудалары конокко келгенде ушул жерде күлкүлүү болуш керек. Так, эмне кылышат? Салам, Эрма брат. Кыскасы, кудалар бийлешет, ичишет, ырдашат. Короче, музыка менен эле кетирбейбиз. Кинону узунураак кылып коелу. Бирок бир күлкүлүү сахна кошуп коюш керек да. Жанагы чоң тууганы жөнүндө кошуп коелу. Кудалар бизге чыгып келгенибиздин себеби муну түрмөдөн чыгарбай атты. Ошондо тигилер коркушат. Бирок булар кечигип келиштиби? Же тигилер эмнеге кечигип келдиңер деп сураштыбы? Кыскасы боло берет. Ошентип айылдык кудалары шаардык кудаларыныкына конок болгондон кийин алар шаардык кудаларын кайра айылга чакырышат. Айылга шаардык кудалары атасы, апасы жана кичинекей кызы үчөө эле келишет. Эмнеге үчөө эле келди деп бул жерден кайра суроо болушу мүмкүн. Ошол нерсени бизге могул эле сахна менен билгизип коет. Апчы, өзү сүйлөп барат окшойсуз. Бул сахнада шаардык кудасынын апчы си мен кудага барбайм деп айтат. Эмне себептен барбайт экенин бизге түшүндүрбөйт. Ал апчесин келечекте дагы бизге көрсөтпөйт. Болгону бул кинону жараткандар кудага шаардык куда эмнеге үчөө эле келди деп суроо болушу мүмкүн деп. Ошон үчүн эле ушул сахнаны тартып коюшкан. Эрма брат, бул көрүүчүлөрдө кинону көрүп атканда эмнеге кудалары, атасы, апасы, кызы үчөө эле келди, туугандары гана деп сурашпайбы? Ой, көңүл бурбачы. Туугандар келе албай калдык деген бир телефон менен сүйлөшкөн сахнаны кошуп коебуз. Тем более азыр ушундай кудалар, келиндер жөнүндө кинолор көрүүчүлөргө жакшы өтүп атат. Сюжетине деле, логикасына деле терең маани берип, башты ортуп кереги жок. Эптеп эле шалапай малапай кылып тартып кичине күлкүлүү жерлерин кошуп койсок эле болду. Акчаны табабыз дагы. Анан мен пластика жасатам. Супер красавчик Эрма болуп калам. Бул сахнада дагы ушу кинону жараткан адамдардын элдерди күлгүзгөнгө аябай чоң шансы бар болчу. Бирок анын ордуна бул сахнада бизге эмнени көрсөттү? Музыканын коштосунда булардын жыргаганын, бийлегенин, ырдаганын эле көрсөтүп койду. Болгону бир жеринен күлдүргөнгө аракет кылышты. Бул жерден айылдык кудаасынын кызы менен бизди тааныштырды. Албетте ал кызынын ролун Эмиль Эсеналиев ойноду. Даган болойн өп жанчып кетип калат го.
Да ну нахер. Отец! Ты видел? Видел? Андан тышкары бир эле актер улам сайын образын өзгөртүп кирип, жаңы тууганы болуп тааныштырып атканын көрсөттү. Хо. Аябай көзүмөн жаш акчакты күлүп атам. Кандай гана оригиналдуу. Бир эле актер образын алмаштырып, улам сайын кирип таанышып атат. Я. Негизи эле бул кинону көрүп атканда мага эмнегедир ушул кинону жаратуучулар аябай бир нерсеге шашып тарткандай сезилди да. Кандай десем, бир кино тартып, анан ошо кинону адамдар көргөнгө чейин кинонун рекламасы менен тааныштыргандай сезилди да. Бул кино башка бир кинонун трейлериндей сезилди да. Мага ушул нерсе эмнеге ушундай көрүнүп атканын мен түшүндүм. Себеби деген бул кинонун экинчиси дагы тартылыптыр. Биринчиси башталарда, экинчисинин трейлерин көрсөтөт. Экинчисинде жанакы Мимоза аттуу каарман, Эмилия Сеналиев аткарган кыз, Айылдык Куданын кызы, ошол жөнүндө болот экен да. Ошол экинчисинин, бул биринчи кино. Мага экинчисинин трейлериндей сезилип калды да, рекламасында сезилип калды. Себебин айтсак, бул кинодогу Мимоза аттуу каарманды бизге жигити менен сүйлөшүп атканын көрсөтөт, жигитине жолукканын көрсөтөт, анан жигит экөөнүн үйлөнгөн атабыз деп сүйлөшкөндөрүн көрсөтөт, жана жигити менен Мимозанын ата энеси сүйлөшүп атканын көрсөтөт. Болду. Башка эч нерсени көрсөтпөйт. Бул Мимоза менен Мимозанын жигитинин каармандарынын бул киного эч кандай пайдасы жок да. Экөө эч кандай кинонун сюжетине таасирин тийгизбейт. Киного так эле кереги жок каармандар да. Мен башында көрүп атканда ойлогом, жанакы Ванчопа братан девушкасы урушуп кеткенде, кудалары бири-бири менен урушуп кеткенде, анан бул Мимозанын жигити дагы кичине дөпүрасыраак турбайбы? Мимоза өзү дагы кичине дөпүрасыраак да. Мындай адамдардын ичинде кир жокко, кир болбойт. Анан булар экөөнүн аягында таза сүйүүсүн көрүп туруп, анан тигилер кайра элдешип кетишет го деп ойлогом да. Бирок кинода андай болгон жок. Салам алейкум, кечиресиз, Кежир каналы. Ой, ишек эмне эле нааразы болуп атасың, тарткан кинону көрө бербейсиң. Кыскасы, красавчик Эрма байкебиз бул кинодогу Мимоза жана Мимозанын жигити экөөнүн каарманын бул кинонун сюжетине таасирин тийгиздирбей туруп, экинчи киного даярдап койгондугун түшүндүк. Анда эмесе биз мындан ары кете берели. Ал эми кийинки сахнада болсо, Ванчопа братаныбыз аялы экөө сүйлөшүп атканын көрөбүз. Экөө сүйлөшкөндө эмне жөнүндө сүйлөшөт? Кредит алып, квартира алабыз десе, мен квартирама подружкаларымды чакырам десе, күйөөсү эмнеге чакырасың, чакырба деп экөө ушкунатып кайра күлүп, квартираны ала электе эле жаман сүйлөшүп алдык го деп сүйлөшүшөт. Негизи бул экөөнүн, Ванчопа менен аялы экөөнүн бул кинодо бир 4-5 эле сахнасы бар да. Ошол сахнадагы экөөнүн сүйлөшкөн сөздөрү эч кандай киного таасир тийгизе турчу сөздөр эмес да. Бул кинонун режиссеру красавчик Эрма братаныбыз бул экөөнү киного для галочки эле кошуп койгондой да. Себеби кино экөөнүн ата энеси жөнүндө болуп атат. Ошол үчүн экөөнү да киного кошуп койбосо болбойт деп кыска сахналарга бир мааниси жок сөздөрдү сүйлөттүрүп туруп эле кошуп койгон да. Бул нерсе аябай туура эмес нерсе. Себебин айтсам, бул кинодо биз экөөнүн ата энеси, кудалардын ортосундагы отношенияга сопереживать этишибиз керек болчу. Кой, булар уруша кетпесе экен, ушулар жакшы тил табышып, жакшы кудалардан болуп кетсе экен деп көрүп атканда бир ушундай сарсана болуп көрүшүбүз керек болчу да. Бирок мага эмнегедир баары бир болду. Бир чоочун адамдар эле, чогуу эле майрамдап эле, балык алып эле жүргөндөй көрүндү да. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби ошо Ванчопа менен Ванчопанын аялы экөөндө да. Режиссер экөөнүн отношениясын бизге жакшы көрсөтүп берсе, биз ошол экөөнү биринчи сарсана боло баштасак, андайын экөөнүн ата энелеринин отношениясына биз сарсана боло баштамакпыз да. А бирок бул жерден режиссер көбүнчө маанини кудаларына бөлүп койгон да. Алардын балдарына көп маани бербей койгон. Бул туура эмес. Биринчиден ошо балдарына көбүрөөк маани бериш керек болчу. Кинонун башында бир 15 минуттан ичинде эле бизге экөөнүн отношениясын ушундай жакшы кылып көрсөтүп берип койсо, биз экөөнү ушундай жакындап жүрөгүбүз менен сарсана болуп, жүрөгүбүз менен экөөнү болуша баштаганда, ошондо экөөнүн ата энелеринин жанакындай отношенияларын, ызычууларын көрсөтсө, биз ошондо чыныгы кинону кайгырып көрмөкпүз да. Бирок бул кинодо Ванчопа менен аялы экөөнүн үйлөнгөнүнө мен ишене алган жокмун. Экөөнүн ортосундагы болгон сүйүүгө ишене алган дагы жокмун, көрүп алган дагы жокмун. Экөөнүн ортосунда эч кандай бир химия жок да. Бул экөө негизи эле чыныгы жашоосунда бири-бирин жактырбагандай сезилди да магачы. Бири-бирин жактырбай эле анан киного айла жок эле катышкандай сезилип калды да.
Canım, ben seni istiyorum. Ben senden milyon albaylı ha. Bala öğret. Pagaba da жақсы бол бүгін, ha? İşin bol болсын. Ал эми кийинки сахнада болсо биздин эки кудабыз кошулуп алып, бырпылдатып, осуруп алып, экөө рыбалкага барышат. Рыбалкадан балык кармап отурганда айылдык кудабыз шаардык кудабызга анекдот айтып бергенде, шаардык кудабыз жини келип өлтүргүсү келип өлтүрүп атканын элестетип ийет. Где деньги, Лебовский? Балыктан соң экөө кетели деп атса, машинасы от албай калат. Машинасы от албай калып, экөө ал жерде түнөп калышат. Түнөп калгандын эртеси күнү экөө машинаны түртүп алып кетип баратып, машинасы авария болот. Авария болгондон кийин экөө ата-аба менен үйүнө жетишет. Айылга жеткенде биздин шаардык кудабыз ушунчалык тажаганын билгизип ыйлай баштайт. Зарубежде «Впритык» деген кино бар. Ошол кинонун башкы каарманы төрөгөн аткан аялына шашып баратканда, аны бир ташаткыр каарман жолугуп алып, документтерин катып алып, ал самолетко отура албай экөө машина менен кетмекчи болот. Ошол кетип бараткан жолдун ортосунда ошол ташаткыр каармандын айынан биздин башкы каарман түрмөгө түшүп калат, авария болуп колун сындырат, тажаткыр каарманыбыз аны мылтык менен атып алат. Кыскасы, орто жолдон ушундай тажатат, прям башкы каарманды түшүнүп кетесиң. Башкы каармандын эмнеге канчалык жинденип, тажаткыр каарманды эмнеге канчалык жаман көрүп атканын түшүнөсүң да. Бул кинодо болсо шаардык кудабыз айылдык кудасын эмнеге жаман көрүп, эмнеге андан ушунчалык тажап, ыйлап атканын мен түшүнүп алган жокмун да. Себеби бул эки жолу тойдо жыргады, ичти, ырдады. Тем более ошол тойлордо мындан эч кандай претензия көргөн жокмун. Өзү кошо эле жыргап кайфовать этип жүрдү. Кийинки тойдон эртеси күнү бул рыбалкага барды. Рыбалкадан Эмиль Эсеналиев сонун анекдот айтып берди. Анекдот прикольный анекдот. Любой нормальный киши күлмөк да бул анекдоттон. Тиги болсо жинденип атат. Андан кийин эмне природада түнөдүү кечинде палаткада. Эртеси күнү машина авария болду. Өзү дагы авария болгон жок, тем более машина тоголонуп кетти. Сонун приключение болду. Ата-аба менен үйүнө барышты. Аябай сонун приключение, аябай сонун кайф ала турчу нерсе да. Бул болсо жинденип ыйлап атат да. Кийинки сахнада шаардык кудабызга анын шефи чалып, важный встречаны унуткан жоксуңбу? Ошол встречага барып договор түз деп айтат. Эгерде встреча удачный болбой калса, пачагыңды чыгарам дейт. Шаардык кудабыз встречага барган атканда аны албетте айылдык кудабыз ээрчип алат. Эмне себептен аны ээрчип алат түшүнүксүз. Жеттүү жерине жеткенден кийин машинадан түшкөндө эле шаардык кудабыз айылдык кудабыздын туфлиси жок экенин көрүп, ага өзү туфли таап берип, важный встречага аны кошо ала кирет. А какого хрена? Шаардык куда? Сиз кичине мындай нормальный элесизби? Сиздин оюңузда бул айылдык кудаңыз сүйлөгөн сөзүнүн баары туура эмес, кылган нерсенин баарын туура эмес кылат, баарын талкалайт, бүлдүрөт да. Ошонусун билип туруп, муну аябай важный встречага эмнеге алып кирдиңиз? Бул жерде режиссер эмнени көрсөткүсү келген? Бул жерде айылдык кудабыз шаардык кудабыздын важный встречасына кошо кирип барып туруп, анын встречасын бузуп салганын көрсөтүп бергиси келген да. Макул, көрсөтүп берсин. Бирок айылдык кудабыз шаардык кудабыз менен ал встречага киргенин бизге бир точный причина менен көрсөтүп берген жок. Жөн эле экөө машина менен чогуу келип туруп эле, машинадан түшкөндөн кийин эле ага туфли таап берип туруп эле экөө кирип кетип калды да. Шаардык кудабыз жок, сен кирбе, бул деген важный встреча, бул жерге киргенге болбойт, сен баарын талкалайсың, баарын бузасың деп да айтып да койгон жок. Экөө спокойно машинадан түштү, кирип кетип калды. Буга чейин болбосо шаардык кудабызды айылдык кудабыз таскасын чыгарып, тажатып, жинин келтирип аткан да. Албетте, экөө встречага кирет. Ушул эле убакта таң калтырып, прям ушул моментте шаардык кудабыздын чычкысы келип тышка чыгып кеткенде, айылдык кудабыз встречаны түп орду менен бузуп таштайт. Бир нерсе деп айт дедимби? Сопулуп, ырас болуптур. Айылдык кудаңызды кошо жубушка ала кирипсиз, эмнени күттүңүз? Эмне бизнесиңиз вот өркүндө өнүп кетет, өсүп кетет, ошону күттүңүз беле? Бүгүн аябай важный встреча. Важный встреча. Бул встреча удачный болбой калса, мен анда жашоом бүтүп калат да. Жакшы өтсө экен, жакшы өтсө экен. Ушундай важный встреча өмүрүмдө биринчи жолу болуп атат. Лох, урод, тип, чумо.
кечиресиң дос. Уроды. Эмне болду? Бүгүн менде аябай бир важный встреча бар эле да. Бул мен жашоомдо эң маанилүү жолугушуу да. Бул жолугушуу удачный болбой калса мен асын эле өлүшүм керек болуп калат да. Вообще бул аябай удачный өтүш керек да бул встречачы. Ошол встречага мен менен кошо барып келбейсиңби, кандай дейсиң? Макул кеттик. Лох, тип, урод. Жүрүп кеттик анда. Кыскасы ошентип шаардык кудабызга анын шефи чалып, көкме сен жумуштан бошотулдуң, каалаганыңды кыл деп аны урушуп атканда, шаардык кудабыз мен күнөөлүү эмесмин деп айылдык кудасын жамандап атканда, ошол моментте прям айылдык кудасы өтүп баратып, аны угуп калат. Кудам, дерек келесион экен. Кепти түшүнбөгөн экен да. Ошентип эртеси күнү айылдык кудабыз бизди шаардык кудабыз адам катары көрбөйт экен деп аялы менен сүйлөшүп атканын баласы угуп калып, баласы жини келип аялына барып, аялына экөөбүз ажырашалы, сенин ата-энең менин ата-энемди айбан катары көрөт экен, адам болуш аста-аста айбан болуш бир паста, Курал Чокоевду деле көрдүңбү, короче, давай до свидания деп аялын кетирип ийет. Андан кийин эле көп убакыт өтпөй экөөнүн кайра элдешкенин укмуштудай деле бир түрткү болбойт эми, кинонун жанры боюнча экөө кайра аягында элдеш керек да. Ошол себептен иши кылып экөөнү элдештирет, ошентип экөө кайра жарашып калат. Боже мой, да всем насрать! А биздин шаардык кудабыз болсо кайра эле тултуңдап алып басып кетип калат. Ай жаңы көл таптı, мамдай балыктар чөт экен. Койгучу куда ушудуңуз. Мен эмнегедир ойлогом, ушу шаардык кудабыз кинонун аяк жагында өзгөрөт го депчи, характери өзгөрүп, айылдык кудабыз кандай на самом деле прикольный, ичинде кири жок адам экенин түшүнүп, аны менен кайра чогуу понтуруп, экөө сонун куда дос болуп кетет го депчи. Бирок тилекке каршы бул башында кандай болсо аягында ошол бойдон эле калып калды да, эч кандай өзгөргөн жок. Эмнегедир ушул актер, негизи бул жаман актер эмес, аябай мыкты актер да, бул байкебизчи. Бирок эмнегедир ушул актер байкебиз кайсы кинодо образ жаратса да, кайсы кинодо каарманды ойносо да, ошол каармандардын персонаждары такыр өнүкпөйт, өзгөрбөйт да. Атайын бул актер байкебизге сценаристтер ушундай кылып жазабы, сценарийди түшүнбөйм да. Кыскасы ошол достор, эми бул кино жөнүндө жалпы айта кетсек, эми бул кино прям вау деген деле кино эмес, буга чейин деле чыккан кайнене, супер келиндер деген сымал эле мындай. Эми ошолордон айырмасы жок эле, мындай эл көнүп калган эле бир кинолордун биринен. Бирок муну аябай жаман кино деп деле айтпайм, аябай жакшы кино деп деле айтпайм. Эми бир жумуштан чарчап келгенде, көргөнгө эч нерсе жок калганда мындай бир жолу көрүп, нервиңди салдырып койчу кино да. Чему мы научились, Палмер? Не знаю, сэр. Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать. Да, сэр. И еще бы знать, что мы сделали. Я ни хрена не понимаю. Ал эми силер менен болсо кежир критик болду. Достор, каналга жазылып жана лайк басканды унутпаңыздар. Комментарийда сөзсүз түрдө калтырыңыздар. Эгерде лайк аз болуп калса, комментарий аз болуп калса, мен видеолорум силердин лентаңарга чыкпай калышы мүмкүн да. Ошол себептен достор, каналга жазылбай туруп видеолорумду көрүп аткан адамдар болсо, каналга сөзсүз түрдөн жазылып коюңуздар. Сиздер үчүн бул эң оңой нерсе, мен үчүн чоң бакыт. Ал эми сиздер менен коштошордун алдында айта кетейин. Ушул супер кудалар киносуна обзор тартыңызчы деп менден суранган, менин эң чоң фанаткам, менин ар бир видеомду 10-15 жолу көргөн менин жандыргем, менин жөжөмө кежир критиңен чоң ысык салам. Аты болсо Алтынай. Ошол достор, ушуну менен обзор аягына чыкты. Ар бириңер бактылуу болгула. Ушул видеону көрүп аткандардын ар бириңердин үй бүлөңөргө ырыскы жана бакыт консун, өмүрүңөр узун болсун, ден соолукта болгула, оорудан жана кырсыктан алыс болгула. Ал эми мен болсо сиздерге жаңы видео даярдаганы кеттим. Саламатта калыңыздар.